Курсан Асанов, бир айда өкмөт үйүн, 2-3 жылда ак үйдү алам, менин менчигим. Генерал Курсан Асанов бул тууралуу ачуу сөздөрдү Жалал Абадта эл менен жолуккан учурда айткан. Ал азыркы бийликке катуу сын айтып, интернетке өзүнүн байлыктары тууралуу чыккан маалыматтарды жокко чыгарды. Бийлик анын байлыгын 1 жылдан бери издеп эч нерсе таппаганын билдирди. Азыркы бийлик байлыктарын тапса, баарын жетим балдарга өткөрүп берсин деген кепти кошумчалады. Президент Аравандагы окуя боюнча пикирин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Араван районундагы окуя боюнча өкмөттүн позициясын колдоо алаарын айтып, келечекте мындай окуяларда жол бербеш үчүн тийиштүү органдар өз маалында чара көрүшү керек экенин белгиледи. Президент мындай пикирин 21-сентябрда өкмөт башчы Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрүп жатып айтты. Өкмөт башчы Калайман Мушташ боюнча укук коргоо органдарына ыкчам түрдө терең иликтөө жүргүзүү тапшырылганын белгиледи. Араванда шайлоо үгүтүнүн убагында чыккан чатакта жабыркап кайрылган 12 кишинин 6 ооруканада жатат. Алардын көбүнүн мээси чайкалган. Жабыркагандардын арасында Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого талапкер болгон Шукриулло Файзуллаевдин 2 иниси, Мекеним Кыргызстан партиясынын Юсупов айыл өкмөтүндөгү штаб башчысы жана анын уулу бар. 20-сентябрда Араван району Юсупов айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыгып 12 киши ар кандай жаракат алганын, бирөөнүн абалы оор экенин Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев маалымдаган. Башаламандыкта 5 автоунаа талкаланган. Араван райондук милициясы окуяны териштирүүдө. Мушташ жогоруда аталган 2 партиянын тарапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылган. 2 партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышты. Ички иштер министрлиги коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтер үчүн райондук милициянын башчысы Сактан Исмаилов иштен алынганын билдирди. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага катышып жаткан талапкер партиялардын 4-сентябрда башталган үгүт иштери шайлоого 1 күн калганда токтотулат. Жээнбеков мамлекеттик карызды кечүүнү суранды, эмнеге алмашууну сунуштады. Кыргызстан туруктуу өнүгүү долбоорлорунун ордуна тышкы карызды терең реструктуризациялоо боюнча сунушту колдоп берүүнү суранат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 21-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын мааракелик 75-сессиясында видео кайрылуу жасап жатканда айтты. Мамлекет башчы коронавирустун кесепети тышкы карыз көйгөйүнө катуу таасирин тийгизгендигин белгиледи. Чоң жыйырмалыкка жана эл аралык каржы уюмдарына карыздарды төлөөнү токтотуу боюнча чечими үчүн ыраазычылык билдирем. Биз ошондой эле туруктуу өнүгүү долбоорлорунун ордуна тышкы карызды терең реструктуризациялоо боюнча сунушубузду колдоп берүүңүздү өтүнөбүз деген Жээнбеков. Буга чейин президенттин аппаратынан тышкы карызды реструктуризациялоо өкмөт белгилүү бир долбоорду жүзөгө ашырып, аны каржылап, өзүнүн бюджеттик каражаттарын бөлүп берүү дегенди түшүндүрөт деген маанайда айтышкан. Кыргызстандын мамлекеттик карызы июлдун соңуна карата 4 миллиард 824 миллион доллар болгон. Анын арбыны тышкы карыз 4 миллиард 170 миллион доллар. Мамлекеттик карыз акыркы жылдары акырында өсүп бара жатат. Майдын аягында көрсөткүч 4,7 миллиардты чапчыса, кийинчерээк июлда 4,8 миллиардка жетти. Июль айында өкмөт 2020-жылда карызды тейлөө боюнча төлөмдөрдү кийинки 3-4 жылга калтыруу жөнүндө бардык кредиторлор менен эки тараптуу макулдашуу болгонун кабарлаган. Эльвира Сурабалдиева, алай, 30 жыл ичинде системаны өзгөртө албаган ондогон партия, жүздөгөн саясатчы көрдүк. Эртең эле баары өзгөрүп кетет деп сөз бере албайбыз. Анткени система тамырынан чириген. Муну өзгөртүш үчүн саясий эрк жана жаңы, коррупцияга белчесинен батпаган, бийликтин көзүн карабаган адамдар керек. 2020-жыл 30 жыл бою жашырып келгендерде ачыкка чыгарды. Мамлекеттик башкаруунун чабалдыгын, саламаттыкты сактоо системасынын алсыздыгын, ишине келбеген жана кайсы мыйзамга бергенин билбеген депутаттардын чыныгы жүзүн. Келе жаткан шайлоодо административдик ресурс жана добуш сатып алуу аракеттерине карабастан жарандар эл тарыхый чечим кабыл алышы керек. Жамбулбек Камчиев, бир да партия 1993-жылкы баш мыйзамга барбайт экен, банк системасын реформа кылбайт экен, кадрларды конкурстук негизде тандашпайт экен, программаларын карап чыктым. Ошондуктан эми партиялар өзлөрүнөн көрүшсүн, баарына каршы добуш берсеңер, кайра шайлоо болот. Азыркы талапкерлер экинчи ирет катыша албайт. Шайлоонун мыйзамынын 38-беренеси 2-бөлүкчөсү. Келгиле туугандар, баарына каршы добуш берип, бир силкинип, биротоло тазаланып алалы. Орус-казак чек арасында 3200 кыргыз жараны мекенине кайта албай жатат.
Орус-казак мамлекеттик чек арасында 3200дөн ашуун кыргыз жарандары бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Анын айтымында жакын аралыкта чек арада калган кыргызстандыктар үчүн жашыл коридор уюштуруу пландалууда. Казакстан тарапка автобустар менен уюштурулган транзит үчүн Казакстандын аймагы аркылуу транзиттик коридорду берүү өтүнүчү менен кайрылуу жөнөтүлдү. Бул маселе боюнча Казакстан тараптан жооп күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Элчилик ошондой эле Оренбург областынын жана Башкортостандын жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте Кыргызстандын жарандарына шарт түзүү боюнча иштер жүрүп жатканын белгиледи. Россия тарап кыргызстандыктарды жатаканаларда, балдар лагерлеринин аймактарында жайгаштырып, бекер камсыздап, чатыр лагерин түздү. Айрым жарандар мейманканаларга жана жатаканаларга жайгашышкан. Аларга акысыз тамак берилет. Мекендештерди мекенине жөнөтүү үчүн жеке транспорттук компаниялар менен автобустарды камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Элчилик Казакстандын чек арасы жабык экенин белгилеп, жарандарды орус-казак чек арасына баруудан алыс болууга чакырат. Бекборбиев: замандаш ата мекен республика ажоонун саясатын колдошот. Мен дагы ажоонун саясатын колдойм. Замандаш ата мекен республика жана башка партиялар дагы ажоонун саясатын колдогондор көп. Анда эмне биз душман болуп калдыкпы? Бардык талапкер партиялардын ой максаты Кыргызстан. Кыргызстан деген жерден баарыбыз кошулабыз. Биз эмне Ямайка же Индонезия деп жүрүптүрбүзбү? Ал эми бул жигиттин сүйлөп жатканы биримдикти уят кылды. БШК чара көрүүсү керек деп Бекборбиев ажоонун атына жамынган биримдик партиясынын талапкерин сынга алган. Кубатбек Боронов: Араванда жаңжал чыгаргандар жоопко тартылсын. Премьер-министр Кубатбек Боронов Араван айылында жаңжал чыгаргандарды жоопко тартуу керектигин баса белгиледи. 21 сентябрда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Айтымында Кубатбек Боронов эки партия, мекеним Кыргызстан жана биримдик өкүлдөрүнүн ортосуна чыккан жаңжалды тез арада иликтөөнү Ички иштер министрлигинин жетекчилигине тапшырып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын берген. Өзбекстан алтын сатуу боюнча 8 айда жаңы рекорд койду. Январь-август айларында Өзбекстан 5,8 миллиард долларга алтын экспорттоду. Өзбекстан статистика комитетинин маалыматына караганда, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,8 миллиард долларга көп. 8 ай ичинде алтындын экспорту жалпы экспорттун 50%-ын түздү. Август айында эле Өзбекстан 2,5 миллиард долларга алтын саткан. Ташкы соода жүгүртүү 8 айда 24,5 миллиард доллар болду. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5 миллиард долларга аз. Ташкы соода жүгүртүүдө экспорт 11,6 миллиард долларды, импорт 12,9 миллиард долларды түздү. Июлда Өзбекстан 11,6 тонна алтын сатуу менен дүйнөдө биринчи орунга чыккан. Алтын сатуу боюнча Монголия экинчи орунду алган. Өзбекстандык ырчы Сардор Рахимжон көчөдө жесир калган үй бүлөлөргө 3 бөлмөлүү үй белек кылды. Аял жалгыз бой 3 баланы тарбиялап өстүрүп жатканын айтты. Биз Алланын алдына барганда кантип жооп беребиз деп ыйлап жиберди ырчы.